Bardığınızlar. Men uğulup atamбы? Meni uğulup jatasыздарбы? Aha, жақсы. Бардыңыздарга ассаламу алейкум. Бардыңыздардын кутмандуу кечиңиздер менен. Өткөндө эсиңиздерде болсо, биз сиздер менен дос менен өзүн өзү өнүктүрүүнүн биринчи каражатын өткөнбүз. Бир аз ошол жөнүндө сөз козгоп туруп, анан кийин экинчи каражат устат тандоого өтөбүз буюрса. Адам ар дайым, эгерде өсөм дей турган болсоңуздар, адам эң биринчи билимдүү, түшүнүгү таза, ою таза, жүрөгү таза, сөзү таза жана иши таза адамдар менен көп сүйлөшүшү керек болот. Жакшы адамдарды бат-баттан зыярат кылып туруу керек да. Жакшы адамдарга көп барып туруш керек. Негизичи, биз муну барбайбыз да, мисалы үчүнчү. Жаман адамдар бизди издеп келе турган болсо дагы биз аларга чыкпашыбыз керек. Жаман адамдар бизди издеп келе турган болсо, дос кандайсың, кандай жүрчү бир аз эметели. Аларга чыкпашыбыз керек. Тескерисинче жакшы адамдарды биз аларды барып тынч койбошубуз керек да. Алар менен ар дайым баарлашып турушубуз керек, эгерде өсөбүз дей турган болсоңуздар. Эми карасаңыздар, алымда бир сөз айтат. Даражасы Кудай Тааланын алдында дейт, даражасы төмөн адам, даражасы бийик адам менен достошо турган болсо, Кудай Таала аны, муну даражасы төмөн адамды, даражасы бийик адамдын даражасына көтөрөт дейт да. Эми бул акыреттик жагы. Эми бул дүйнөлүк жагына алып карай турган болсок, эгерде билимдүү адам менен өзүңүз, биздин мисал үчүн, биздин деңгээлибиз төмөн, деңгээли бийик адам менен достоштук да. Деңгээли бийик адам менен достоштук. Биз күн өткөн сайын аны менен сүйлөшүп жатып, аны менен баарлашып жатып, бир күн биздин деңгээлибиз да мунун деңгээлине көтөрүлөт. Биздин деңгээлибиз бир күн эмес, бир күн мунун деңгээлине көтөрүлөт. Ал эми тескерисинче, деңгээли бийик адам, деңгээли төмөн адам менен достошо турган болсо, бир күн деңгээлиңиз түшүп кетет. Ылдыйга түшүп, сөгүнө баштайсыз, кадимгидей жаман жака кете баштайсыз. Сократ бир күн шакирттери менен бара жатса, бир сойку кыз, бузуку кыз жолдон чыгып айтат экен: Сократ, ушул окуучуларыңдын бүт бардыгын өзүмө кайтарып алам дептир. Керек болсо, мен сени менен талашам, спорт этем. Керек болсо, ушул окуучуларыңдын бүт бардыгын мен өзүмө кайтарып алам десе, Сократ айтыптыр: Я с тобой согласен дептир да. Мен сени менен макулмун. Окуучулар айтыптыр: эмнеге сиз ушунча окумуштуу болуп жатып бир кызга жеңилип каласыз десе, адамга дептир, шатыдан чыкканга караганга, лестницадан чыкканга караганда түшкөн жеңил. Ошон үчүн силер дагы бат эле түшүп кетесиңер деген экен да. Ошон үчүн даражасы бийик адамдар менен, акылы бийик, ою бийик адамдар менен достошо турган болсок, анда биз сөзсүз өсөбүз. Бир сахаба мындай дейт: курманын эң жакшыларын тандап жеген сыяктуу, эң мыкты сөздөрдү сүйлөгөн адамдар менен достошкум келет дейт. Бүгүнкү күндө курманын эң жакшыларын тандап жеген сыяктуу, эң мыкты сөздөрдү тандап сүйлөгөн адамдар менен достошкум келет дейт. Жүрөккө 5 нерсе дары болот дейт. Ошонун бирөөсү жакшы адамдар менен сүйлөшүү, жакшы достор менен сүйлөшүү. Кээ бир адамдар бар, ишенсеңиздер, сүйлөшсөң негатив болуп кетесиң. Дүнүйө айтасың, дүнүйө бу азаптан куралат деп ойлойсуң да. Кээ бир ушундай маанай жакшы адамдар бар, жакшы сөздөрдү сүйлөгөн адамдар бар. Алар менен сүйлөшсөң жашоо башкача болуп калат да, башка ааламда жашайсың да. Мына ушул сыяктуу биз дагы эмне кылышыбыз керек? Ушундай башка ааламда жашаган, мындай ар дайым позитив маанай
айда жүргөн адамды бактылуу кыла турган адамдар менен ар дайым сүйлөшүшүбүз керек да. Эми достчулукта бир принцип эгерде жазып алсаңыздар болот. Достукта же болбосо ушул өнүүдө бир принцип бар да. Бир принцип бар. Принцип мындай деп айтылат. Мен сен жөнүндө ойлойм, мен сен жөнүндө ойлойм, сен мен жөнүндө ойлойсуң. Мен сен жөнүндө ойлойм, мен сен жөнүндө ойлойм, сен мен жөнүндө ойлойсуң. Көрүңүздөрбү? Мисал үчүн, бирөөңүздөр менен достоштум, же болбосо мамиле кылып атабыз. Адамгерчилик деген нерсе болуш керек да. Мен сөзсүз сиздер жөнүндө ойлошум керек. Бир нерсе болгондо, мисал үчүн, ушуга кандай болот экен? Ушуга каршы келип калбай экен? Ушуну мен алдап кетпесен экен деп ойлошум керек мен сиздердин бирөөңүздөр менен достошсом, жакын мамиледе болсом. А сиздер дагы мен жөнүндө ойлошуңуздар керек да. Мына эме деген, мамиле деген ушундай нерсенин үстүнө курулуш керек. Дос болгондон кийин ушундай досторду табышыбыз керек. Эми дагы бир нерсе, дагы бир принцип мындай болуш керек. Достошкондо ушундай принципти коюңуздар. Эки колдун принциби деп аталат бул. Эки колдун принциби. Мисал үчүн, эки кол кантип? Муну кол грязно, муну кол кир. Бул не кылат? Жуат. Жуйт муну. Мун жуйт. А бул кир болуп калса эмне болот? Бул жуйт. Бири-бирине жардам берет. Бул ооруса эмне кылат? Бул эметет. Ар дайым мунун функциясын бул аткарат. Бул ооруп кала турган болсо, мунун функциясын бул аткарат. Мына, достошуу деген ушундай болуш керек да. Бирок мына мен ушуларды өзүм эметип атып, изилдеп атып, өзүм таң калам да, ушундай дагы болушу мүмкүнбү депчи. Азыркы заманда ушундай болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи деп ойлоп каласың да. А бирок биз ушундай нерсени курушубуз керек. Бул дүйнөгө бир жолу келгенден кийин биз ушундай эки колдун принцибин курушубуз керек. Ушундай досторду таашыбыз керек. Алыстан тетиге Америкада болсо дагы ушундай адамдар менен достошубуз керек. И Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө менде ушундай эмелерим бар да, мындай мамилелештерим, эмелерим бар. Мен буга аябай кубанычтамын да. Жанымда жашап туруп мен дос болбосо дагы, зато мен тетиге Америкадан, Россиядан, башка жактардан алар менен эметип, сырдашып, достошуп, жеңилдеп каласың да. Демек, ушундай болуш керек. Бири-бирибизге ушундай болушубуз керек. Мен сен жөнүндө ойлойм, сен мен жөнүндө ойлойсуң. Кеде бул принципти мен өзүм колдоном да, чындапчы. Мисал үчүн сиздер билесиздер, мен көбүнчө китеп салам да, Москвадан жаңы WhatsApp'тан эле жазат, китеп салып жибересизби десе, макул китеп салып жиберем дейм. Акчасын котороймбу? Жок, которбой тур. Сен азыр сен мага ишенбейсиң. Алдап коет деп. Акча китепти жөнөтүп, китепти алгандан кийин, анан кийин акчасын которушат да. Эй, агай, ушундай да болобу деп тегде таң калышат да, сиздин жүрөгүңүз тоо экен, көрбөгөн адамга кантип ишенесиз депчи. Мен ишенем де, мисал үчүнчү, мен ишенем. Мен ушунча жылдан бери эки жолу болгон, бир экөө алдап кеткен. А калган бардыгы кыргыздар, Кудайга шүгүр, ыймандуу эле да, ыймандуу. Демек, ушундай принципте болушубуз керек. Падышалар менен отурсаң, текебердигиң артат. Бүгүнкү күндө чындап эле ушундай го. Көп адамдар соц тармактарды карасаңыздар, эме менен түштүм, паланчы депутат менен түштүм, муну менен түштүм, тиги президент менен түштүм деп эле эмне кылып сыймыктанып сүрөттөрүн жарыялашат да. Демек, чындап эле мындай, менин мындай таанышым бар, биякта иштеген, СМБда иштеген, мен ички иштер башкармалыгында иштеген мындай таанышым бар деп мактана баштайт. Демек, байлар менен отурса, байлыкка болгон сүйүүсү күчөйт. Кедейлер менен отурса, шүгүр кылуусу артат. Андан кийин падышалар менен, чиновниктер менен отурса, атка минерлер менен отура турган болсо, текебердиги артат. Эгерде туура эмес тыянак чыгарса, андан кийин аялдар менен көп отура турган болсо, дейт эми эркек да, аялдар менен көп отура турган болсо, анын назиктиги жана кумарлануусу артат дейт. Анын табияты бузулат. Аялдар менен көп эртеден кечке эле, мындай эми 1-2 жол эмес албетте, көп эртеден кечке аялдар менен жүрө турган болсо, ал адамдын назиктиги жана кумарлануусу артат дейт. Демек, албетте жакшы билимдүү аялдар деле бар, бирок баары бир жанагы аялдар менен көп отурганда ошондой эркектин эми бардыгыңыздар билесиздер, кумарлануусу артып, эмеси табияты бузулуп кетет дейт. Андан кийин
Жаш балдар менен отурса, oyun зоoko берилип кетет. Жаш балдар менен отура турган болсо, oyun зоoko берилет. Кадимкидей ушундай да, чындап эле. Кеде мындай мен эмелер менен окуп калдым да, биринчи университетимде өзүмдөн тең балдар менен окудум, бирок экинчи университетте жаш балдар менен окуп калдым да. Себеби алар биринчи университети болуп атат, а менин экинчи университетим болуп атат. Мен байке деп алышат. Мен дагы ушул 5 жылдын ичинде мындай бир жаш бала кыял болуп түштүм да. Аларга барсам эме тамашалашып, бирнеке болуп, оюн зоoko болгон эме кызыгууң артып кетет да. Тиги оюнга берилип кетесиң. Андан кийин ким бузукулар менен отура турган болсо дейт. Бузукулар менен отура турган болсо, анда анын бузукулугу артат. Бузукулугу артып, күнөөлөрүнө тобо кылбай калат дейт. Ким андан кийинкиси ыймандуулар менен отурса, анын ыйманы артат. Ал ыймандуу боло баштайт. Чындап эле кимге кошулсаң, ошондой болосуң да. Эми ким окумуштуулар, билимдүүлөр менен отурса, мына эң негизгиси, ким окумуштуулар, аалымдар, билимдүүлөр менен отура турган болсо, анын билимге, илимге болгон кызыгуусу күчөйөт, артат. Мына демек, 8 түрдүү адамдар менен, аалымдар менен отурган болсо, окумуштуулар менен, билимдүүлөр, илимдүү, интеллекти жогору адамдар менен отура турган болсоң, чындап эле алардан бир нерсе үйрөнөсүң да. Бүгүнкү күндө мисал үчүн кээ бирөөлөр мен ишим көбүнчө WhatsApp'тан жазышуу, анан суроолорго жооп берүү ушундай болуп калды акыркы мезгилде. Кээ бирөөлөр айтат, мындай суроону талкуулабайлыбы, тигиндей суроону талкуулабайлы, оюңуз кандай дейт. Анан кээде макул талкуулайлы деп, анан талкууласаң, талкуулайын десең, ою бир мындай далилсиз да, далилсиз мындай супсак, практикасы жок. А кээ бирөөлөр болсо, аябай сага сон нерселерди үйрөтөт да, сүйлөшүп атып эле аябай көп нерселерди алып аласың да. Көп нерселерди үйрөнгүң келет. Мына ушундай адамдар менен, демек, билимдүүлөр менен отура турган болсок, билимдүүлүгүбүз артат. Демек, ар дайым ушундай билимдүү адамдар менен отурушубуз керек болот. Өсөбүз десек. Андан кийин эми тема коюп койсоңуздар болот. Жараткан бизге кимдерден жүз үйрүүнү буйруйт. Тема ушундай. Жараткан бизге кимдерден жүз үйрүүнү, кимдер менен мамиле кылбоону буйруйт. Жараткан бизге кимдерден жүз үйрүүнү буйруйт. Биринчи дейт, Кудай Таала ушундай мен изилдеп чыктым, эки жүздүүлөрдөн алыс бол дейт. Жараткан, эки жүздүүлөрдөн алыс бол. Эки жүздүүлөрдөн алыс бол. Эки жүздүү адамдар менен достошпо. Андан кийинки экинчиси болсо, ниети жамандардан алыс бол дейт. Кара ниеттерден алыс бол дептир. Кара ниеттерден. Үчүнчүсү болсо, ыймансыздан алыс бол. Кудайга ишенбеген адамдардан, атеисттерден деген мааниде да, ыймансыз дегенде. Ыймансыздардан алыс бол. Төртүнчүсү болсо, дүйнөнү өтө берилип сүйгөн адамдан. Дүйнөнү өтө берилип сүйгөн адамдан алыс бол. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда, дүйнөкор адамдан алыс бол дейт. Эми караңыздар, ушул аят мага мени аябай өзгөчө ачты да. Жашоодо болгон мындай бир ступенька, бир тепкич ылдый болсом, төмөн болсом, өзүмдү бир тепкич өйдө деп эсептеп калдым да, ушуну түшүнгөндөн кийин. Мисал үчүн, кайсы нерсе дүйнөнүн үстүнө курулса, ал нерсе түбөлүктүү болбойт. Кайсы нерсе акчанын үстүнө курулса, ал нерсе түбөлүктүү болбойт. Эгерде мамиле акчанын үстүнө курулса, акчаң түгөлсө, мамилең бүтөт. Элестетип атасыздарбы? Мамилең эгерде акчанын үстүнө курула турган болсо, мунуу үчүн боло турган болсо, мунуу бүткөндөн кийин мамилең бүтөт. Коштошобуз андан кийин. Кимдин андан кийин достугуң эгерде акчанын үстүнө курула турган болсо, акчаң түгөнсө достугуң жок болот. Андан кийин жубайың эгерде сени байлыгың үчүн сүйгөн болсо, акчаң үчүн сүйгөн болсо, эртең байлыгың жок кезде, байлыгың түгөнгөн кезде, прощай, Вася, жолдун жарымда калып кетесиз. Эгерде
partnyorunuz, biznes partnyorunuz dünyөнü süye turgan bolsa, anda dagı sizin bir gün aylığınız, akçanın özünün paydasını alıp da ketet. Boldu. Paka. Su kuyup ketet. Demek, misal üçün, birөө менен мамиле жасайбызбы? Bir nerse arkulu жасабаңыздар. Bir nerse arkulu meni менен мамиле жасасаң, өзгөчө мен айтам. Bir nerse arkulu meni менен мамиле жасабаңыз. Biz misal üçün ököз мамиле кылып атабыз, мына ököz, мына бирөө ортобузда могу нерсе болбош керек. Могу болбош керек. Мына менен ортобузда бул болбош керек. Эгерде бул болсо, анда bir күн бул жок мезгилде болбой калса, анда өлөт. Бүттү. Муну нерсени алып салыш керек ортодон. Жубайлык жашоодо дагы, семейный жашоодо дагы, үй бүлөлүк жашоодо дагы муну нерсени алып салыш керек. Ортодогу. Муну алып сал. Мына как и есть. Кандай болсоң, сени ошондой жакшы көрөм. Кандай болсоң, сени менен ошондой мамиле кылам. Ортого bir nerseni emetpeyim, koybayım. Demek mындай. Aladin'di, misal üçün ayta aldım, misal üçün. Aladin'di жақшы көрөm. Эмне үчүн? Акчасы бар. Aladin'di жақшы көрөm. Эмне үчүн? Ал депутат. Aladin'di жақшы көрөм. Эмне үчүн? Ал президент. Aladin'di жақшы көрөм. Эмне үчүн? Авторитети бар. Aladin'di жақшы көрөм. Эмне үчүн? Ал таанымал. Десе, öldü. Эми, тескерисинче анын. Aladin'di жақшы көрбөй калдым. Эмне үчүн? Анын акчасы калбай калды. Акчасы жок азыр. Recording stopped. Акчасы жок. Жақшы көрбөй калдым. Aladin'di жақшы көрбөй калдым, сүйбөй калдым. Эмне үчүн? Анын Recording in progress. эмеси жок. Aladin'di жақшы көрбөй калдым, анын авторитети калбай калды. Посттон кетти, мансабын тапшырды. Мына, демек бири-бирибизге мамиле кылганда эч качан бир нерсе аркылуу болбойт. Любой эле бүгүнкү күндө мен мисал үчүн bir жерге барганда, тойлорго барганда мен нике кыйганды билем да, көптөрүнө нике кыйып берем да. Айтам, силер эмне үчүн үйлөнүп атасыңар? Эмне үчүн нике кыйдырып атасыңар? Никенин алдын айтам. Эгерде силер бир нерсе аркылуу бири-бириңерди бир нерсе аркылуу могу үчүн сүйгөн болсоң, машинеси бардыгы үчүн сүйүп аткан болсоң, турмушка чыгып аткан болсоң, коянды айланайын, болбойт. Ниетиң азыртадан оңдоп ал. Адамды кандай болсо ошондой сүйүш керек. Мына ошондо байлыгы барбы, жокпу, анда сага аябай сонун болот да. Адам ошондо аны менен түбөлүктүү жашайсың. Аны менен түбөлүктүү дос болосуң, түбөлүктүү мамилелеш болосуң. Ошон үчүн демек бир нерсе аркылуу мамиле кылбашыбыз керек. Өзгөчө дүйнө аркылуу мамиле кылбашыбыз керек.